Кайрадан ассалому алейкум туугандар. Бул видеодо биз объемный торговляны көргөзүп бермекчибиз. Объемдор менен кантип иштесе болот экенин туугандар. Караңыздар. Биз мурдагы видеодон эле дальше кайра улантып жаздырып жатабыз туугандар. Бардыгын бир моментте көргөзүп берип койгонго аракет кылып. CHF GPI валютный парасын байкап көрөлү туугандар. CHF GPI. Бул жерде караңыздар, волатильность болот. Волатильность күчтүү момент ушундай болот. Рынок өйдө кете албай, жылдый кете албай, свечалар майда-майда, тендер эки бетинен тең чыгып, волатильный моменттер ушундай болот туугандар. Мындай жерден торговля кылбайбыз. Анализ кылып кое берем. Бул жерде деле анализ жүргүзүп кое берем. Рынок кайсы жакта көздөй кетет экен. Бирок узак мүнөткө гана, жарым саатка, 1 саатка мен анализ кыла алам. Жарым саат, 1 саатка сделка ачса болот мындай моментте. 5 минутта, 10 минутта, 20 минуттага бул жерден анализ кыла албайсыздар мындай моменттерде. Эми так, ауткат валютный парасын көрөлү туугандар. Ауткат. Мындай ауткат валютный парасы. Бул жерде дагы волатильность күчтүү экен туугандар. CAD CHF-ти көрөлүчү. CAD CHF. Караңыздар туугандар, CAD CHF валютный парасы. Биз объемдор менен кандай кылып торговля кылышыбыз керек болот. Мисал үчүн биз ушул жерден сделка ачып коелу. CAD CHF-тен давайте $100 на повышение чейин. CAD CHF валютный парасын на повышение 5 минуттага. Эми караңыздар, мен эмне үчүн өйдө көздөй сделка ачтым. Биринчиден, бизде технический анализ боюнча рынок өйдө көздөй кетип жаткан чагы, ушул минимумдан өйдө көздөй кетип жаткан чагы. Багыты өйдө көздөй кетип жатат да ошондо. Үстүнкү уровеньди белгилей турган болсок, үстүнкү уровень мынакей бизде ушул жерде турат. Бул уровень сопротивление деп айтылат. Каршылык уровени. Бул жерден сатуучулар каршылык көргөзөт, ылдый жактан уровень поддержка дейт. Бул жерден покупательдер поддержка алышат туугандар. Эми караңыздар, мен эмне үчүн өйдө көздөй сделка ачтым. Караңыздар, бизде ушул жерде уровень болгон экен. Ылдыйынан жана өйдөдөн уровеньдер бир линия менен чийилбейт эч качан. Биринчи видеодо айтканбыз. Любой трейдер ал нерсени билет. Уровеньдер бир сызыкча менен эч качан чийилбейт. Себеп дегенде, мисал үчүн, бир сызыкчаны ушул жерге чийип кое турган болсо, туугандар, рынок үстүнкү областтын үстүнкү частынан деле бурулуп кете берет. Андыктан всегда область менен белгилеңиздер уровеньдерди. Эми караңыздар, бизде тренд восходящий, уровеньдерди определять эттик. Бизде рынок өйдө көздөй өсүп келген дагы, жана ошондой эле рынок ылдый көздөй кайрылган. Себеп дегенде, ушул жерди пробивать эте алган эмес. Ушул жерди теш алган эмес, мындайча айтканда. Эми бизде рынок кайра өйдө көздөй на повышение дагы бир жолу пробивать эткен тест кылышы керек болот. Бизде ближайший локальный областьта. Ближайший локальный область мынакей ушул жерде турат. Мен чийип берген жерде. Эми эмне үчүн өйдө көздөй ачтым. Объемдорду айтып берейин туугандар. Караңыздар, объемдорду айтып бере турган болсом, акыркы ушул кызыл свечаны караңыздар, ортодо турган. Бул биринчиден неопределенный свеча. Свечаны анализ жүргүзө турган болсок, бул жерден рынок разворот алыш керек на повышение. Бул биринчиден. Экинчиден карай турган болсок, свеча өзү кичинекей болгону менен объем өсүп кеткен. Ушул кызыл объемдун ичинде көпчүлүгү покупательдер өстүрүп койгон. Бул свеча кызыл болуп калгандыктан объем да кызыл болуп калган. Бирок ушул кызыл объемдун ичинде покупательдер көп, на самом деле. Көпчүлүгү покупательдер. Эми бул биринчи факты, туугандар, караңыздар. Экинчиден, бул жерден рынок ылдый көздөй рынок пробивать эте алабы, же эте албайбы? Аны кантип билебиз? Азыр мен силерге дагы жеңил мисал көрсөтүп бермекчимин, туугандар. Караңыздар, бул жердеги уровеньди өчүрбөйбүз биз. Рынок бизде ылдый көздөй кайрылган. Ушул уровеньди ылдый көздөй пробивать эте алабы, кантип билебиз, туугандар? Караңыздар. Ушундай уровеньди мурда пробивать эткен мезгилдерди карайбыз. Караңыздар, ушул жерде бизде рынок ылдый көздөй пробивать эткен экен. Ушул уровеньди, ушул эле уровеньди, азыркы эле уровеньди. Эми ушул уровеньди пробивать эткен свечалардын объемун карайбыз. Бул свечанын объему караңыздар, канчалык узундукта болуп турат. Эми азыркы келген свечалардын, ушул эле уровеньге келген азыркы свечалардын уровенин карай турган болсок, караңыздар, объемун карай турган болсок, 2 эсе, 3 эсе аз болуп турат туугандар. Эми караңыздар, ушул уровеньди пробивать этиш үчүн ушунча объем керектелген болсо, азыркы уровеньди пробивать этиш үчүн дагы ушунча объем керектелмек. Хотя бул ушул жерге чейин объем болуп бериш керек болчу. Бирок бизде объем ушул жерге чейин эле болуп берди. Андыктан бизде
сатуучулар слабый десек болот биринчиден. Экинчиден бизде тренд өйдөгө үстүгө кетип жаткан тренд. Үчүнчүдөн бизде свечной анализ боюнча неопределенный свеча бар. Неопределенный свечадан разворот кетет дедим туугандар. Туурабы? Эми сделканы карайлы туугандар, караңыздар. Рынок өйдөгө үстүгө өсүп жаткан чагы сделканын жабыларына бизде ровно 1 минут алып атат. 59 секунд, 58 секунд. Ошол сделка жабылганын күтөйлү туугандар. Биздин сделка жабылганы калды, 3 секунд калып атат. 3 секундтун ичинде азыр сделка жабылат. Сделкабыз плюс болду туугандар. Биздин анализ боюнча туура кетип жатат. Азыркы биздин анализ боюнча рынок дагы өйдөгө үстүгө на повышение кетиши керек болот. Бирок дагы бир жолу на повышение ачкан рискованныйраак болот. Себеп дегенде биз кайрылган моменттерде гана сделка ачышыбыз керек болот. Бинарный опцион биз иштеп жаткан платформалар бинарный опционго кирет. Бинарный опционго киргенден кийин бинарный опционго ушундай кайрылып жаткан учурларда сделка ачкан эң туура болот туугандар. Эми туугандар караңыздар, мен сиздерге күмөн санап жаткандар үчүн көрсөтүп бере кетейин. Мен мурда эле көрсөтүп берип келгем. Открытый чатта биздин өзүбүздүн Binance'га чыгарган акчаларды көрсөтүп берген, поступленияларды, Mbankка келип түшкөн поступленияларды бардыгын көрсөтүп берип келгенбиз туугандар. Караңыздар. Финансыга киребиз, историяга киребиз туугандар. Эми биринчи биздин кылган пополненияларды караңыздар. Биз $1000 пополнение кылганбыз туугандар. $2000 да пополнение кылганбыз, $7000 да пополнение кылганбыз, $30,000 да пополнение кылганбыз. Биз могу чоң пополненияларды инвестиция кылып, чоң байкелерден алганбыз акчаны, торговля кылып, кайра акчаларын кайтарып бергенбиз. Биз ошон үчүн разгон кылганы элдерден майда чүйдө акча албай калганбыз. Азыр эч кимден акча албайбыз. Разгон кылып берген. Эми биз чыгарып жүргөн акчаларды караңыздар. Тил жакта пополнение где-то $35,000 болуп турат туугандар, караңыздар. Эми биздин выводтар $1,500 вывод бар, $1000 вывод бар, $2000 вывод бар, $500, $2500, $5000, $6000, $6000. Караңыздар, бул жерде $10,000 бар экен. Бул жакта дагы бир $10,000 бар экен туугандар. Бул жерде где-то $60-70,000 вывод история турат туугандар, көз алдыңыздарда караңыздар. Биз Tether аркылуу биз Binance'га чыгарып келгенбиз. Андыктан бул жерде иштегендер иштейт туугандар, иштей албагандар иштей албайт. Бул жерде негизи 70-80% билбестиктен, башы иштебестиктен торговля кыла албайт туугандар. Кимде ким смышленный болсо, ой жүгүртүүсү жакшы болсо, ар бир позицияны байкай билген адам болсо, бул нерсени алып кете алат. Ошон үчүн сиздер сразу эле акча салбастан мен сиздерге сунуштайт элем туугандар. Биринчи ушундай демо счет деген бар. Ушундай демо счет дегенге кирип туруп, ушул жактан практика кылыңыздар туугандар. Ушул жакта практика кылып, ушул жакта торговля кылыңыздар. Бул жактан балансыңыздарды полный оротуп салсаңыздар эчтеке болбойт. Мисалы үчүн караңыздар, $2000 мен сделка ачайын. Мисалы үчүн $20,000 давайте, $20,000 да ачса болот. $20,000 на повышение ачтым. Мен даже демо счеттун бардыгына сделка ачып салам, караңыздар. 6000 эле калды, караңыздар. Жанагынча суммадан 6000 эле калды. Эми полный акчага мынакей минус кылып салайын. Демо счетту полный минус кылып салсаңыздар эчтеке болбойт. Кайра демо счетту бул жакка киресиздер. Демо счеттун алдында эле пополнить счет деген болот. Ошол жерге киресиздер дагы. Бул жерден сиздер кайра $50,000 чейин $50,000 демо счет баланс алсаңыздар болот. Так. Вот, $50,000 чейин пополнить счет дегенде базасында сиздерге $50,000 балансыңыздарга кошуп берет. Эгер балансыңыздар $50,000 жогору болсо, демо счетуңуздар, булар сиздерге кайра сверху пополнение, үстүнөн пополнение кылып бербейт. $50,000 азайганда гана пополнение кылып берет туугандар. Андыктан демо счетту эч коркпой коротуп торговля кыла бериңиздер туугандар. Бүгүн калса жанагындай пополнение кылып ала бересиздер. Кийин бул акчаны сиздерден алып койбойт. Себеп дегенде бул нерсенин баарын эмнеге айтып жатам? Менден сурагандар көп болгон убагында. Демо счетту короп салсам эчтеке болбойбу? Анан мен акча салганда кайра кийин алып койбойбу? Из-за того, что мен демо счетту минуска кетирип койгонума деп кайрылгандар көп болгон туугандар. Андыктан демо счетту эч коркпой торговля кыла бериңиздер. Караңыздар, $50,000 $230,000 болуп кетти туугандар. Демо счет миллиардка чейин жеткириңиздер туугандар. Жеткирип,
но только казино болуп ойнобостон туугандар, анализ кылып туура жагынан жеткиргенди үйрөнүңүздөр туугандар. Биз 4-5 видео болот деп ойлогонбуз, бирок баардык керектүү нерселердин баардыгын 3 видеого батыра алдык туугандар. Риск менеджмент, money менеджмент, план менен торговля кылуу, технический анализ, свечный анализ, объемный анализдин баардыгын 3 видеого батырып бергенге аракет кылдык туугандар. Андыктан туугандар, биз менен биргеликте иштеңиздер. Биздин өзүңүздөр анализ кылган үйрөнгөнгө чейин биздин сигналдар аркылуу иштеп турсаңыздар болот. Өзүңүздөр анализ кылганды билген чакта деле биздин сигналдар менен иштесеңиздер болот туугандар. Биздин сигналдар 70-80% проходимость менен беребиз, 70-80% плюс сигналдарды беребиз. Минусовой сигналдар болот. Минусовой сделкалар баардык профессиональный трейдерлерде да болуп келген туугандар. Минусовой сделкалар, минусовой күндөр булар нормальный эле нерсе. Бир күн минусовой күн болуп кала турган болсо, ал нерсе үчүн переживать этип, аябай ойлонуп, кейип кепчигендин кереги жок туугандар. Бул жерде мээңиздерди свежий кармап, спокойно отуруп торговля кылыш керек болот туугандар. Ошол керектүү нерсенин баардыгын айтып жеткирип бере алдым деп ойлойм туугандар. Алдыда да жакшы көп видеолорду тартып бергенге аракет кылабыз буюрса. Биздин каналга жазылып, каттала кеткенди унутпаңыздар. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.